Достор, JRT оңой колдонмосунун кыскача презентациясы. Эң алгач айта кетчү нерсе, колдонмодо JRTга байланыштуу гана темалар камтылган. Башка эч кандай ашыкча материал жок. Анда эмесе баштадык. Акыл таймаш бөлүмү. Бул бөлүмдө окуучулар ушул темаларга байланыштуу суроолорго жооп берип, өз ара таймашышат. Фразеологизмдер, түшүндүрмө сөздүк, туура жазуу ушул бөлүмдөр JRTда аябай көп келет. Түгүл ат жабдыктары боюнча, буз үйдүн түзүлүшү боюнча дагы суроолор көп келет. Мисалы үчүн фразеологизмдерди баарыбыз эле билебиз. Түшүндүрмө сөздүк эмне? Түшүндүрмө сөздүк деген мисалы биз кээ бирки жаңы сөздөрдү архаизм, неологизм деп коебуз. Ошол сөздөрдү биз билбей калышыбыз мүмкүн да. Ал суроолор аналогияларда өтө көп кездешет. Мисалы үчүн фразеологизмден азыр суроо келди. Кийин жаныбарлар суурдун баласын эмне дейбиз дейт мисалы. Ат жабдыктары боюнча биринчиде турган ат жабдык эмне деп аталат? Ушул андан соң мына боз үйдүн түзүлүшү боюнча да суроо келди. Ушинтип суроолорго жооп берип, окуучулар упай топтоп өз ара таймашышат. Бул жерде биздин лидерлер таблицасы. Биз бул функцияны жакында гана кошкон үчүн бул жерде лидерлер азырынча азыраак. Андан кийин математика бөлүмү. Математика бөлүмүндө математикага байланыштуу тагыраагы JRTда кездешчү математика боюнча темалар бардыгы бар. Башка ашыкча эч нерсе жок. Анан эң кызыгы бул жерде бизде математиканын практика бөлүмүндө ар бир теманын маселелерин бизге жасалма интеллект түзүп берет. Жана ар бир мисалдын мондай чыгарылыштары дагы камтылган. Эгерде башка мисал түзүлүп берилсин кааласаңар, анда бул кнопканы бассаңар, бизге башка мисалды дагы түзүп берет. Жана ушинтип чексиз практика кылсак болот. Андан кийин бул жакта практикалык грамматика боюнча ар бир тема, бул жерде дагы кыргыз тилинин кыскача грамматикасы берилген. Китепти ачып кайталап отурбастан ушул колдонмодон эле кайталап алсаңар болот. Мисалы үчүн морфология бөлүмүнө киребиз дагы кыскача мондай теориясын окуп чыгабыз. Андан кийин аркасынан эле ушул темага байланыштуу тест келет. Ушул тестке жооп берип билимибизди бышыктайбыз. Аналогия бөлүмү. Аналогия бөлүмүндө бул жерде аналогиянын түрлөрү боюнча аналогия боюнча маалымат аласыңар дагы, аркасынан эле мындай тесттерге жооп берип, дароо практика кыласыңар. Анан аналогиянын практикасы аз болуп атат дегенне байланыштуу окуучулар биз аналогия боюнча дагы машыкма киргиздик. Бул жакта жөнөкөйдөн татаалга карай окуучулар аналогия жөнүндө маалымат алып машыгышат. Бул орусча айтканда тренажер деп коет. Ушинтип жооп берип аналогия боюнча өзүнүн көндүмдөрүн окуучулар чакшырта алышат. Бул жерде 5 суроо бар. Андан кийинки баскычка өтүп кете беришет. Кийинкиси окуу жана түшүнүү боюнча. Окуу жана түшүнүү өтө бир көйгөй окуучулар үчүн. Бул жерде биз атай илимий тексттерди киргиздик. Өтө кызык тексттер. Мынакей темасын эле карасак, биз билебиз, критикалык окуу, өрткө каршы кыш дейт, косметикалык, пластикалык операция. Ушул суроолорго жооп берип, анан бул суроолор мындай кыскача эле да, кыска суроолор. Себеби окуучуну жадатып ийбеш үчүн биз кыскача тексттерди киргизгенбиз. Буюрса дагы тексттерди кошобуз. Андан кийин окуу жана бул жакта кошумча темалар, фразеологизмдерди ушул жактан да жаттасак болот. Практика бул жакта 1000ден ашуун фразеологизм берилген. Кийинкиси сөздөрдү туура жазуу. Бул жакта дагы тесттен өтүп окуучулар билимин бекемдешет. Андан соң түшүндүрмө сөздүктү дагы ушул сыяктуу тест кылып киргизгенбиз. Кийинкиси математика бөлүмү. Эгерде математикадан аксасаңыз, анда бул жактан биз математиканы нөлдөн кайталасак болот. Мисалы үчүн бөлчөктөрдү кошуу кемитүүнү бул жакта бизге искусственный интеллект түшүндүрүп берет. Алгач ЭЧЖБны табыш керек деп атат. Ушинтип бара үйрөнсөк болот экен. Кийинкиси бул жакта тесттер бөлүмү. Тесттер бөлүмү мисалы үчүн 2026-жылы чыккан тесттер, бул жерде 2025-жылы чыккан тесттерди бул жактан көрсөк болот. Ар бир тесттин жыйынтыгын бул жактан көрөбүз. Бул жакта ким канча упай алды, канчанчы орунда жана канча убакытта бүттү, баары көрүнүп турат. Алгачкы 100 адам көрүнөт бул жактан. Андан кийинкиси батл бөлүмүндө окуучулар, эки окуучу бул жактан таймашса болот. Кийинкиси оюндар бөлүмү. Бул жакта дагы математикалык оюндар берилген. Окуучулар мисалы үчүн таблица умножения бул жакта эс тутумду дагы жакшыртканга жардам берет. Муну баарыбыз ойноп көрсөк керек бул оюндарда. Мисалы үчүн зимеканы да көрөлү. Бул жерде окуучулар терс сандар менен болгон амалдарды кайталашат. Бул колдонмо менен даярданууңарды мен аябай кеңеш берем. Негизинен бул колдонмо менен JRTга даярдануу аябай жеңил, оңой болуп калат.